Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан номер 26 балабакча 60 жыл мурда курулган. Ал 115 балага ылайыкталган. Эми анын жанында 140 орундуу 2 кабаттуу имарат курулуп отурат. Балдар ойной турган аянтча да жаңы салынды. Бизде көп балдарды алганга шарт жок болчу да. Анан бизде көп музыкальный зал жок болчу, кабинет методиста жок болчу. Ошо биз баарыбыз бир кабинетте отурчук да. Азыр болсо мо жаңы имарат курулуп, дополнительно 140 орундук месталар кошулду да. Биякта полностью теплые полы бар биринчи этажда, полностью оснащение, интерактивный панельдер бар, телевизорлар бар. Сабактарды өткөнгө, мындай маанилүү балдарга көрсөтүп. Имаратты ачуу аземине шаар мэри катышты. Борбор калаанын башчысы курулуш эң сапаттуу жүргүзүлгөнүн билдирүүдө. Ага жергиликтүү бюджеттен 118 миллион сом сарпталган. Коркпой, үрпөй эле айтайын деп турам. Кыргызстанда мындай балабакча жок. Мындай сапаттуу, мындай кооз, мындай бардык шарты менен балабакча жок. Балабакча курабызбы, мектеп курабызбы, дегеле кандай жумуш кылабыз, сапатына көңүл бурушубуз керек. Кеп санында эмес, кеп сапатында. Жаркыраган бардык шарты менен балабакчада билим алат экен, ошол жерде тарбияланат экен деп сүйүнүп атышат. Бул балабакча 4 айдын ичинде курулуп бүткөзүлдү. Ички миграцияга байланыштуу Бишкекте калктын саны өсүп жатат. Бул социалдык жайларды көбөйтүү зарылчылыгын жаратууда. Мектеп, балабакча жетишсиздигин мэрия кошумча имараттарды куруу менен чечип жатат. Ушундай сонун жасалып туруп, эски садиктин территориясында чакан болчу, азыр кеңейтиптир. Балдардын ойной турган площадкалар, аянтчалары абдан сонун болуп туруп, тим эле ушунчалык мага жагып турат да. Ыраазымын. Былтыр Бишкекте 15 мектеп курулган. Быйыл 12 балабакча ачылаары жарыяланган. Жыл башынан бери анын тең жарымы пайдаланууга берилди. Калыгул Асанбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.